Жеке нәпске каршы чыкпаган адам эч кимге каршы чыга албайт. Бүгүн адамдардын эң чоң кемчилиги, урматтуу мекендештерим, колун мынтип коюп алган. Малым, дүйнө, машинам, үй жайым болсо болду дейт да. Көзүн ошентип жаап алган. Жабыштын кереги жок, көздөрдү ачышыбыз керек. Канчалык көзүбүздү ачканыбыз сайын, илим менен, билим менен канчалык ачканыбыз сайын бизге жаркын жашоо тоолордун арты көрүнөт. Бүгүн адамдар туманды ичинде жүрөт, көмүрканада жүрөт. Жок, биз чыгышыбыз керек, илимге аракет кылышыбыз керек. Технологияга, илимге, IT тармагына бүт бардык жокко илим жааты менен басым жасашыбыз керек. Себеби неге? Кереметтүү Куранда Аллах Таала эң биринчи аят менен бардык дүйнөдөгү проблемалардын түйшүгүнүн чечимин айтып койгон. Оку деди го. Эмне үчүн биринчи оку деп түштү? Себеби окубасаң болду, түгөндү деген ал. Биз окуш менен билебиз, окуу менен алдыга жылабыз. Билген менен билбеген эч качан тең болбойт. Бир магазинге бардыңыз, султан чай алыш үчүн, ошонун султан чай экендигин окуп туруп аласыз. Сиз бир султан чай алыш үчүн ошону окуп атасыз да. А көп нерсени билиш үчүн, көп нерсени алыш үчүн жашоодон анда көбүрөөк окушуңузга туура келет. Окубасак болбойт, урматтуу мекендештерим. Анан жаштардын көп немелери бар. Кемчилик айтсак кемчилик көп. Бирок акмакты канчалык акмак дей берсең, бир күн өзү дагы мен акмакмын деп калат да. Ал өчөчкөн түрдө ошондой деп калат. Кемчилик издебестен ар дайым жакшылыкты жакшы жагы менен жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Жаш балдар отурат, бойдоктор отурат. Илимди алганга аракет кылышыбыз керек. Жумушту өз учурунда кылганга аракет кылышыбыз керек. Бүгүн күнү эртеңге калдырууга. Анан албетте суроолор болду, башка болду. Үйлөнүш кандай маселеде, кимге үйлөнсөк болот деген маселеде, ооба. Ар ким ар нерсе маселени айтат, бирок эң туурасы, эң чындыгы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, эң биринчи иманга карайсың. Эң акырда айтып койгон, себеби эң биринчиде карашың маанилүү болгон нерсе иман. Суллугуна карайсың, суллук дагы кетет бирок. Эч канчага барбайт, бир канча жылга барат, болду түгөнөт суллугу. Ошондуктан эң биринчи карай турган иман экен. Иман болсо сатып кетпейт, таштап кетпейт, алдап кетпейт, жеп кетпейт, сен менен чогуу болот. Эми мен кошумча айтам, кыйынчылык көргөнмү, көргөн эмес, ошонусуга маани бер. Көбү бүгүн химикат жашоодо атмосфера таза эмес, булган чаба, башка, анан жеңил сөздү дагы көтөрө албайт бүгүн. Тамаша акыйкат айырмасын билбей калды. Сөзүңдү көтөрө албайт. Сөзүңдү көтөрө албаган адам өзүңдүн жүгүңдү көтөрө алабы же жокпу? Ошондуктан кимге үйлөнүштө маселеде маани беришиң керек болгон нерсе бул кыйынчылык көргөн. Эми элестет, 18 жыл мындай жумшак тортторду жеп жүргөн кыз алдына кокустан катык буханка нан түшүп калды. Бөлкө нан деп коебуз. Түшүп калды да. Ал сөз түрдө нааразы болот. Неге? Буга чейин 18 жыл жумшак нан жеп келген, тортторду жеп келген. Ошондой экен, кыйынчылык көргөн болсо, ар дайым буханка нан жеп жүргөн кыз, ал андан кийин не берсең дагы жей берет. Бул кыз маселени мисалга келтирип атам. Бирок эркектер дагы, аялдар дагы эркектерди ошол маселесин караш керек. Атасынын акчасына жыргап жүрүп, анан ал байлык кетип калат. Байлык не? Колго тоңгон муз. Ал эрип кетет сөз түрдө. Байлык кимдерге келбеди? Бул жерлер кимдерден калбады? Бул кафелер, бул ресторандар кимдерден калбады? Бардыгыбыздан калат экен. Демек, негизги маселе байлыкта дагы эмес экен. Бактылуулукту байлыктан издеген адам адашат. Байлык колго тоңгон муз. Бийлик не? Колго конгон куш. Бийлик кимдерге келбеди, урматтуу мекендештерим? Кимдерге учуп барбады? Бир күн президент, бир күн түрмөдө. Бир күн түрмөдө, бир күн президент. Ал Кудай Таала ошондой кылып коюптур. Бийликти колго конгон куш. Бир түндө өзгөртүп коет. Бир саатта, бир секундта бол дегени жечти Кудай Таалага өзгөртүп коет. Ошондуктан бийлик колго конгон куш экен. Ал кимге болбосун, ар кимге баары конот, бирок учуп кете берет ал. Түбөлүк калбайт эч кимде бийлик. Бала не? Бала артта калган иш. Бала артынан калат. Алымдан сурашыптыр, таттуу нерсе, эң ширин нерсе не десе, бирөөсү асар дейт экен, бирөөсү мындай шириндик торт дейт экен, бирөөсү чай дейт экен, бирөөсү набат дейт экен, бирөөсү туруп аны айтат экен. Анан алым карап туруп, эң ширин нерсе бала дейт экен. Бала үчүн бөйрөгүн берип атат го. Операция кылып көзүн берип атат го баласы үчүн. Бала үчүн бардык нерсеге даяр болуп калат. Ким? Ата. Ошондуктан эң ширин нерсе бул бала экен, урматтуу мекендештерим. Ал эми бакыт не деген учурда, бакыт бул сиздер менен биз мынтип отурушубуз, бири-бирибизге карашыбыз, бири-бирибизге кылган жакшылыктарыбызды урматсайбыз, артыбыздан урматсай калат.
Бирибизге кылган жакшылыктарыбыз бакыт. Не деген учурда бакыт бул сиздер менен биз. Бактылуу жашаганга не жетсин? Көрө-бастыктын не кереги бар? Арзыбаган мал дүйнө үчүн, 1 метр жер үчүн бирибизге кек сактап не кереги бар? Бирибизге көрө-бастык душмандык кылып ушул нерсеге жеттик дагы деп коелу. Атасы ар дайым бул жер меники дейт. Өлүп кетет, баласы бул жер меники дейт. Ал дагы өлөт, анын баласы калат меники деп. Ошондуктан меники сеники жок. Бул дүйнө кең дүйнө. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ойгоно турган маселе, үйлөнүш темасында дагы айтып кетип атам. Кыйынчылык көргөнбү, көргөн эмеспи? Ушул эркек маселесинде, аял маселесинде кыйынчылык көргөнбү, көргөн эмеспи? Ар дайым жыргап баягы бассейндерде сүзүп жүргөн капитан эмес. Качан толкундар келген учурда. Толкундарга чыдаган чыныгы капитан. Чыныгы сүйүү не деп айта берет да. Сүйгөнүнө жеткен адам чындыгында бактылуу деп эсептейт өзүн. Бирок сүйгөнүнүн да ошибкалары бар. Себеби свидание кылып, кино кылып жүргөн учурда, тортоду, баягы мороженалар жеп жүргөн учурда кемчиликтер билинбей калышы мүмкүн. Үйлөнгөндөн кийин ошо кемчиликтер чыкканына байланыштуу мен сени сүйбөймүн деп калат да. Сүйүү жоголду, баягы романтик сүйүүлөр жок. Неге? Себеби ага чейинки кемчиликтер көрүнгөн эмес да. Чыныгы кемчиликтер көрүндү, чыныгы жүзү ачылды, эми кып-кызыл жалганчы экен да. Ачык болгонду үйрөнүшүбүз керек. Жаш баланы эмне үчүн жакшы көрөбүз? Жаш бала ачык эч нерсени жашырбайт. Душман дагы керек болсо душманын жаш баласын жакшы көрөт. Неге? Себеби жаш бала ачык болот, бардык нерсени айтат. Ачык болгонду үйрөнүшүбүз керек. Сүйүү деп. Анан урматтуу мекендешим чындап сүйсө, монау стаканды алат, ушул стаканды ичет. Болду, ушул стаканга шүгүр кылат. Экинчисин издеп калбайт мындай кылып. Апке, муну бер деп калбайт. Ушул бир стаканга шүгүр кылса, ушуну ичип бүткөндөн кийин дагы алып келет сууду. Бул стакан толот дагы дегени да. Ошондой экен, шүгүр маселесинде дагы, үйлөнүш маселесинде дагы бирдей карашыбыз керек. Жыргалчылык ар кандай? 7 миллиардтын 3 миллиард кыз деп койсоң дагы ар ким ар кандай көрүнөт көзүңө? Шайтан ар кандай кылып көрсөтөт көзүңө? Торттор көп, түрү көп. Аталыштар өтө көп. Бирок бардыгын дүйнөдөгү бардык тортторду жеп чыга албайсың сен. Бүгүн ишиңди кыл, тирүүлүгүңдү кыл. Боп кет. Мен эч качан каршы чыкпайм. Боп кет жукам. Мен айтам ушинтип студенттерге, балдарга айтам. Эч качан каршы чыкпайм, мен боп кет. Байлыктабы, чындап бизнесмен болом деп атасыңбы? Бол, сени ким тосууда? Шанстар, шарттар өтө көп Кыргызстанда. Россияны ойлобо сен. Стройкада 50 миңден иштеп, эсептеп көрсөң өмүрүң аягыча канча эсептейсиң? Канча иштейсиң? Ал иштеген айлыгыңа бир үй ала албай каласың азыр. Бар жок кымбатчылык, келлени иштетпеген адам кор болуп атат азыр. Сен жөн эле кор болуп, жөнөкөй адам болуп өлүп кетиш үчүн жаратылган эмессиң го. Сен күчтүү адам болушуң керек. Ата-энең, бир туугандарың артыңда, мынау балам, Юсуп балам, Асидин балам деп күтүп отурат сени. Көп нерсеге жетишиң керек, аракет кылышың керек. Эл катары өлүп кетпешиң керек. Атаң стройкачы болгон болсо, сен дагы стройкачы болушуң керек деген эмес. Сен бизнесмен бол. Айыл сага ишенип турсун, көзүң карап турсун мынтип. Мынау бай кесе мынандай кылат да, мынау байыбыз кече мәжлис со берет да, мынау байыбыз кесе садик со берет да деп сени көзүң карап турсун. Сен жардам ала турган эмес, жардам бере турган адам болгон. Сен үмүт кыла турган эмес, адамдарды үмүтүгө айлангын сен. Сен эркек болгон. Бул жараган жыпырыктардан болбогун. Хахахихи, күлкү, жыпырык, видео клип, сардан кечке телефон, мананда мындай кылып сүрүп 4-5 секунддук видеолорду көрүп аягына чыкпайсың эч качан сен. Кыш сөзү кыз деген сөздөн алынган. Бир жерин кысып туруп жакшы аракет кылбасаң, эмки кышка өлөсүң деген. Бул сөздөрдү мен жаштыгымда, жаш бала учурумда эч ким мындай сөздөрдү чакырып алып айткан эмес. Бирөө бир нерсе деген эмес. Бүгүн силерге айтып атамбы? Кудай Таала айттырып атат буну. Эртең ушуну сурап алат. Ушинтип ушундай алыскы жерден алып келип ушинтип себепчи кылып айттырдым эле. Сен не кылдың мен үчүн десе, не деп жооп бересиңер? Намазыңа ишенесиң. Намазыңды 90га кирген кемпирлер окуп атат го. Кемпирлер намаз окуйт го. Орозо кармадым. Орозоңду чалдар кармап атат го. Жаш балдар, сенден кичинекей жаш балдар кармап атат. Булардын ибадат, Кудай Тааланын ортосунда өзүң менен чеке ибадат. Бирок диниң үчүн эмне кылдың? Мекениң үчүн эмне кылдың? Сахабаларды карайлы, тарыхты карайлы. Эң күчтүү баатыр аталарыбыз, баатыр бабаларыбыз 15 жашында миңдеген аскерлерди башкарып, башка өлкөгө согуш ачып, барып байрагын сайып коюп келген. Бүгүнчү 15-16 жаштагы балдар.
Көпчүгүнүн тозара каршыганды билбейт. Катты ойлонушубуз керек. Илимге киришибиз керек, аракет кылышыбыз керек, катырышыбыз керек. Илимсиз болбойт. Китеп өзүңдөн 5 бет китепти аясаң, кандай результат болушу мүмкүн сенден? Эмнени күтөбүз биз сенден? Ар кандай болбогон сериалдарды көрүп алып, урушкан кинолорду көрүп алып, алардан рух алып, өзүңчө бир дух алып, мотивация алып, чала банкир болушуңдун кереги жок бизге. Баш менен иш кылышың керек. Мына карасаңыздар, мына 3 бөлүккө бөлө турган болсок, мына башты. Мына башыбыз, курсак бөлүгү, анан бут бөлүгү. Бизде башта эч ким эч нерсе бербейт да, бүгүнкү көп кемчилиги ушунда. Башка эч нерсе бербейт дагы, а бергеничи, акча бергени курсагы анан баскан турганга берип атат да. Айлыгы түшсө келла иштеп кетип, өзүңдүн аябаш керек, ден соолуктан аябаш керек деп кийимди алат, продуктаны кылат, жеп ичип жата берет. Окуганычы, баш үчүн не бердиң? 4 китеп окудуңбу? 14 жашка кирдиң сен. 4 китеп окудуңбу десең, жок, окуган эмес. Анан памятим жаман дейт. Китеп окусам кирбейт дейт. Канча китеп окудуң десең, 10 китеп окуган эмес. Качан зейин ачылышты баштайт, акылдуу боло баштайсың, жок дегенде 100 китепти окушуң керек. Жок дегенде 100 китепти окуп алсаң, болду, сеники ачылбайт ага чейин. Илим ийне менен кудук казгандай, кыйын, өтө кыйын болот. Ошондуктан да билим менен миңди жыгасың. Билегиң менен бирди жыгасың деп бекерге айткан эмес кыргыздар, ата бабаларыбыз. Ошондой экен, биз ойгоно турган маселе, бизден үмүт кылгандар көп. Ата-энебиз иштеп, Россияда стройкада сууга өтүп, бутуга чейин өмүрүнү берип, ушу балдарым окусун деп аракет кылып, тапкан айлыгын башкасына жиберип атабы? Карындаштарың колунан келген дасромол, өзү дас деген, ошо колжоолук дегени. Колжоолуктарын тиги берип, сага колдоо көрсөтүп, окусун, акам адам болсун деп атабы? Балам адам болсун деп атабы? Ишеничин акташың керек. Тапканыга телефон алат, телефон алмаштырат, айфон алат, аны алат, буну алат. Болсо жеген ролтон, колунда айфон да. Андан өткөн күчтүү адам жок. Жол бербейт. Жашоосун карасам бир результаты жок. Ошондой экен, маани беришибиз керек бул маселеге. Сөзсүз түрдө. Кааласак, каалабасак маани беришибиз керек. Жөн эле жүрүшүбүз үчүн эмес. Бул Бишкектин шаурмаканалары, Бишкектин кафелери биз үчүн эмес, студенттер үчүн эмес. Биз кыйналып окушубуз керек. Илим деген ачкачылыкта, уйкусуздукта, кыйынчылыкта жашырылган. Аны сен токчулукта, кеңири жатаканада, гостиницадан издебе. Илим кыйынчылык жерде. Чөнтөгүңдө толтур акча турат. Сен китеп окубайсың эч качан. Акча томбоюп турган болсо. Бүгүн кеч кайсы кафеге барат экенмин, кайсы кыздар менен жолугат экенмин жүрүп каласың. Ошондуктан илим кыйынчылыкта турат. Аны кыйынчылыкка чыдаган адам болот. А илимдүү адам эч качан кор болбойт, ар дайым сыйлуу болот. Дасторконун төрү ошонуку болот. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ойлонуп ойгонушубуз керек. Урматтуу жаштар, урматтуу студенттер, маани беришибиз керек. Окуп аткан жерибизде ошибка жок. Окуп аткан жерибиздин ремонтунда ошибка жок. Бардык ката кемчилик бул өзүбүздө. Ленинде дагы 24 саат убакыт болгон. Гитлерде дагы 24 саат убакыт болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда да 24 саат убакыт болгон. Бүгүн бизде дагы 24 саат убакыт бар. Убакыт тез өтүп аткан жери жок. Менде мисалы өтпөйт убакыт. Неге башкалардыкы өтөт, меники өтпөйт? Себеби мен кыйналам, ар бир саатым, минутум эсептелүү. Чуркап жүрөм ар жерге. Убакытты сен кеспесең, убакыт сени кесип кетет. Ошондуктан аракет кылбасаң болбойт. Өмүр кыска, жашоо кыска. Жөнөкөй адам эл катары өлүп кетпешиң керек сен. Төрөгөнүңдө бардыгы жыргады, күлдү. Эми өткөнүңдөн кийин бардыгы калыш керек. Түшүндүңөр, а? Калыш керек. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Бош болбой эч качан. Бир нерсе менен алек бол. Бир нерсе менен алек бол. Бир багытка кирдиңби, ошого өмүрүңдүн акырга чейин ниет кой. Мен өмүрүмдүн акырга чейин ушул кылам баары бир деп. 1 жыл калат, 2 жыл калат, окшобой калат, Россияга кетип калат. Суроолор болот, биз бардыгыбыз бизнесмен болуп кетсек, бардыгыбыз ишкер болуп кетсек,
стройканы ким кылат, көчөнү ким шыпырат дейт. Биз азыр Россияга эмне иш кылганы барабыз? Европага эмне иш кылганы барабыз биз азыр жаштар? Биз албетте кулпунай теребиз. Ал жерде бир адвокатурада отурбайбыз, же судебный департаментте кол коюп отурбайбыз, печать басып. Биз барган жерибиз кулпунай, полияга барабыз биз. Орустардын иттеринин жетелеп, итинин богун тазалаганы көрүп атабыз. Көчө шыпырганы көрүп атабыз. Кемчилик кимде? Бизде. Аларда эмес. Алар не иш кылып атат? Алар ишкер, көбү бизнесмен. Биз да көбүз ишкер, көбүз бизнесмен, көбүз акылдуу болобуз. Качан илим алган учурубузда. Анан бизге келип, башкалар келип көчөбүздү шыпырат. Башкалар келип стройкабызды кылат. Жөнөкөй эле шаурманы карасаңыз, жөн эле нан кылып чыгарды аз эле. Орустарчы ичиге колбасаны салып, ичиге чочконун эти саланы салып, мына деп кошуп бере турган болду. Америка ошол эле шаурманы ичиге этин салды, салатын салды, бардыгын салып туруп мына сага шаурма деп берип койду. Бул жерде маркетинг кимдики күчтүү болуп атат? Кимдики жакшыраак болуп атат? Рекламасы, дизайны башкасы. Азыр адамдар жалкоо койгон, колдо телефон. Кичине эле жүгүрүп койсоң, адамдар жүгүрбөй жаткан учурда конкуренция жок. Кичине эле жүгүрүп койсоң, көп нерседе эшиктер ачык да. Ошондой экен, урматтуу жаштар, урматтуу мекендештерим, жеп ичиш биздин максатыбыз эмес. Жөн эле жыргап жатыш биздин максатыбыз эмес. Патологду карап, телефон чукулап жатыш биздин максатыбыз эмес. Биздин максатыбыз не эле? Дуалыңа, заборыңа жазып кой, мен эмне үчүн ишке келдим? Мен эмне үчүн университетке кирдим? Максатым не менин деп. Ошого карата аракет кыл, максатыңдан кайтпа, эч качан өзүңдү алдырба. Только вперед.